Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана шаарлардагы консулдуктары жарандардын мекенине кайтып келиши үчүн чартердик рейстерге тизме түзүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Буга байланыштуу авиатрафик, Аэрофлот, Сибирь Тезжет жана Уральский авиалиния авиакомпанияларына билеттерди расмий авиакассалар же веб-сайт аркылуу өз алдынча сатып алууга укук берилген. Ошентип бүгүндөн тарта Кыргызстандын бардык жарандары мекенине кетүүнү кааласа элчиликке кайрылбай эле авиабилеттерди түз сатып ала алышат. Учактар Бишкек менен Ош шаарларына Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан каттап жатат. Казакстан бийлиги 31 августтан тартып карантин чараларын дагы жумшарта турганын кабарлады. Июлда вирустук пневмония менен коронавирус кайра өөрчүгөн маалда карантин күчөтүлгөн эле. Дүйшөмбүдөн тарта диний объектилер, маданий жайлар, машыгуу залдары, бассейндер, спорт комплекстер кайра иштей баштайт. Мындан тышкары улуттук парктар жана коруктар да ачылат. Өкмөт шаар аралык каттамдарды калыбына келтирерин билдирүүдө. Казак бийлиги вирус жайылган маалда карантин чараларын күчөтүү менен ооруну 10 эсеге азайтуу мүмкүн болгондугун билдирүүдө. Казакстанда эпидемиологиялык абалы начарлаганына байланыштуу карантин 5 июлда кайрадан күчөтүлгөн. Россиянын коронавируска каршы чыгарган Спутник V вакцинасын 27 өлкө алуу ниетин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости Россиянын вице-премьери Татьяна Голиковага шилтеме берүү менен жазды. Анын айтымында вакцина алуу үчүн Беларусь, Азербайжан, Бразилия, Венесуэла, Казакстан жана башка мамлекеттер кайрылган. Россиянын ойлоп табуусу COVID-19 алдын алуу үчүн чыгарылган дүйнөдөгү биринчи препарат катары катталып, Спутник V деген аталыш берилген. Аны Гамелей атындагы улуттук илимий изилдөө борборунун адистери, Россиянын түз инвестициялар фондунун колдоосу менен иштеп чыккан эксперттердин айтымында вакцинаны клиникалык сыноо иш-чарасына катышкандарда антителалар иштелип чыгып, препараттын коопсуз экендиги тастыкталган. Россиянын Илимдер академиясынын академиги профессор Михаил Пальцев коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экенин айтып, жай турмушка кийинки жылдын орто ченинде гана кайтабыз деп божомолдоду. Бул тууралуу адистин парламентская газета басмасына берген маегине таянып, Спутник радиосу кабарлады. COVID-19 жайында азайып калганы менен күздө 2-чи толкуну болот деп жатабыз. Демек келерки жазда дагы болушу толук ыктымал. Тагыраагы жаз, күз жана кайра жаз болуп, 3 толкун менен келет деп ойлойм, деди Пальцев. Академик эске салгандай, буга чейинки вирустук пандемиялардын бардыгы 3 толкун менен өткөн. Болгондо дагы экинчиси биринчисинен күчтүүрөөк болгон, үчүнчүсү калган экөөнөн алдаганча алсыз. Муну окумуштуулар калктын 60%дан ашыгы вирус жуктуруп сакайгандан кийин жамааттык иммунитеттин пайда болушу менен түшүндүрөт. Кече 26 августта Тажикстандын учурдагы жоосу Эмомали Рахмондун кезектеги президенттик шайлоого талапкерлиги кайрадан көрсөтүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазды. Эгемен Тажикстандын 3-чү президенти деп саналган Эмомали Рахмон азыр 67 жашта. Алы 1994-жылдан бери президенттик тактыда олтурат. Алы 1994, 1999, 2006, 2013 жылдардагы шайлоолорго катышып, баарында жеңип чыккан. Коңшу мамлекетте президент 7 жылга шайланат. Кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрга белгиленген. Анда азыр жалпы 5 талапкер президенттик үчүн ат салышканы турат. Беларустун баш калаасы Минск шаарында эркиндик аянтынан нарачылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Атайын бөлүктүн кызматкерлери 100га жакын адамды Ыйык Симеон жана Ыйык Елена храмынан чыгарбай 40 мүнөттөй кармап турушканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Социалдык тармак колдонуучулары интернет кыска мөөнөткө өчкөнүн да жазышты. Айта кетсек, 9 августтагы парламенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко жеңип чыкканы расмий жарыялангандан кийин оппозициянын жана жарандардын нарачылык акциялары башталган. Андан бери бийлик бир канча демонстранттарды камап, адам өмүрү кыйылган учурлар да болду.